Умма журналы 2016 бери Рамазан чатыры маданий социалдык долбоорун уюштуруп келет. 8 жыл аралыгында Бишкек жана Ош шаарындагы 20 миңден ашуун жардамга муктаж адамдарга ооз ачуу уюштурулуп, аларга байрамдык маанай тартууланды. Кайрымдуулук долбоордун негизги максаты жетим жесирлерге, мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ооз ачуу уюштуруу менен алардын көңүлүн көтөрүү, байрамдык маанай тартуулоо. Рамазан чатыры жалпы элдин колдоосу менен ишке ашып жатат. Жөнөкөй жарандардан тартып, белгилүүлөргө чейин долбоорду колдоп, колунан келген жардамын көрсөтүп келишет. Коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынып, көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланган Рамазан чатыры долбоорунун ачылыш аземи болуп өттү. Ооз ачуунун алгачкы күнү оор сыноону башынан кечирип жаткан мекендештерибиз, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, жаналардын апалары, аз камсыз болгон үй бүлөлөр, көз азиз бир туугандарыбыз коноктолду. Ошондой эле ооз ачууга медреседе илим алган болочоктогу хафиздер, 4 алыс кайылдын тургундары алынып келинди. Бул жолку ооз ачуу Умма журналынын эсебинен өткөрүлүп, бардык конокторго азык-түлүк баштыктары, баалуу белектер тапшырылды. Баарыңыздарды ушул кирип келген Рамазан айы менен куттуктайм. Баарыңыздарга Алла Таала дени сак жашоо, жемиштүү жашоо тартууласын. Эки дүйнөдө үй бүлөңүздөр менен бактылуу болуңуздар. Ооба, биз башынан бери отурабыз. Абдан жакшы иш чара экен, өтө коноктоосу баягы эмелерге жакшы нерселер экен, бул абдан мага жакты. Мен биринчи жолу катышышым мындай жерлерге. Долбоорду Жогорку Кеңештин 7-чакырылыштагы депутаты, Ыйман Нуру партиясынын көрүнүктүү өкүлү Динара Аршымова, белгилүү манасчы Рыспай Исаков жана жаш төкмө акындар Нурсултан Малдыбаев, Азамат Асанбеков колдоп келишти. 30 күндүк орозобуз башталды, жаратканым ачык кылсын асманды, колду жайып Кудайга, дуа кылып Кудайда, ооз ачарга жайнаталы тас калды. 8 жылдан бери өткөзүп атасыздар. Бул эми бир гана силердин жанагы адамдык аракетиңер эмес, бул силердин руханий дүйнөңөрдүн байлыгы деп эсептейм. Ыйык Рамазан айында турабыз. Туудурду деген ата жок, Турпатындагы ата жок, тууду деген эне жок, ага туш келишер неме жок, өзгө тууган урук жок, өзүнөн бөлөк улук жок болгон жараткан Алла Таалабыздын бизге белек кылып берилген ыйык айы, ыйык жумасында турабыз. Мындан тышкары, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын окуу бөлүмүнүн башчысы Равшан Ажейратов, белгилүү алым Кадыр Ажи Маликов, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рамина Ыдырова, монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары Акчолтой Тукунов конокторду Рамазан айы менен куттукташты. Умма журналынын жамааты тааныган, тааныбаганга телегей тегиз ушундай бир салтанаттуу иш-чараны уюштуруп келет. Аллах разы болсун. Этот месяц для того, чтобы те, у которых есть возможности финансовые и социальные, они почувствовали то, что чувствует тот, кто не доедает, да? Кубанычы койнуна батпаган коноктор долбоордун уюштуруучуларына ыраазычылык билдирип өтүштү. Аллах разы болсун силерге. Ушунчалык элди сыйлап, озо тутуп ооз ачтык. Кечени уюштургандарга чоңдон чоң рахмат. Дайым жакшылыктар болсун. Не тилесе тилек максатына жетсин. Белгилей кетсек, бул жылы долбоордун алкагында күнүнө 200 жардамга муктаж адам коноктолот. Сиз да бул кайрымдуулук долбоорго өз салымыңызды кошуп, ыйык айда эсепсиз соопторго ээ болуңуз. Билбейм, жүрөгүм тазарып, элдерди көрүп, башкача болуп жатам чындачы.